Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, дегеле спорт көрмандары, кыргыз спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Видеону көрүп бүткөн соң сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтыра кетиңиздер. Индиялык Аршиян Мемон аттуу мушкер 31 март күнү биздин Дархан Эргешов деген мушкерибиз чемпион болгон уюмда мушташты. Кызыгы ал кыргыз калпагы менен чыкканында болду. Экинчи раундтун жүрүшүндө ал өз мекендешин техникалык нокаут менен уткан соң, машыктыруучулары ага кыргыз калпагын кийгизди. Көрсө бул индиялык мушкер көптөн бери эле беттештерине кыргыздын ак калпагын кийип чыгып жүргөн экен. Бул тууралуу маалыматты кикбоксинг боюнча дүйнөнүн чемпиону, кыргыз спортчусу Авазбек Аманбеков жазды. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. 2017 жылы Азия чемпионатынын жарым финалында Индия балбанына каршы мушташкам. Жеңиш алып келген беттештен кийин мен ага калпакты белекке бергем. Көрсө ал азыркыга чейин башынан түшүрбөй кийип жүрүптүр деп маалымат берди. Бул индиялык спортчу Sport Akipres сайтына берген маегинде бул тууралуу мындай деди. 2017 жылы Ашкабадта өткөн Азия чемпионатында мен Авазбекке жеңилип калгам. Окумуш беттеш болгон эле, аягында ал мага сый көрсөтүп калпак берген. Бул калпак мен үчүн чоң мааниге ээ. Бардык беттештерге кийип жүрөм. Азыркыга чейин ММА'да утулай элекмин. Мен кыргыз туугандарды терең урматтайм жана азыркыга чейин байланышты кармап келем деди. Бул спортчунун инстаграмындагы сүрөттөрүнүн алдында да кыргыз күйөрмандары колдоп жатканын көрүүгө болот. Мен алардын колдоосуна ыраазымын. Качандыр бир Кыргызстанга барып, досторум менен бирге машыгып келүүнү каалайт элем. Мен дагы мусулман үй бүлөсүнөнмүн. Калпакты кийип чыкканда өзүмдү өтө мыкты сезем деди. Өз кезегинде Авазбек Аманбеков мелдештерде калпакка кызыккандар көп болгондуктан көңүлүнө жаккандарга белекке берерин айтты. Улуттук баш кийимдин маанисин, баалуулугун түшүндүргөн соң белек кылып келерин да кошумчалады. Грек-рим күрөш боюнча келе жаткан Азия чемпионатында Акжол Махмудовго каршы күрөшө турган балбандардын ысымдары белгилүү болду. Мелдеш эске салсак 9 апрелден 14-нө чейин Казакстандын Астана шаарында өтөт. Азыркы дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону Акжол Махмудов адаттагыдай эле өзүнүн 77 кг салмагында чыгат. Бул салмакта континент биринчилигине 13 спортчу катталган. Алардын арасынан мыктыларын белгилей кетсек, казакстандык Демеу Жадыраев аттуу 33 жашка келип калган балбан. Эсиңдерде болсо, Акжол 2018 жылы Бишкекте өткөн Азия биринчилигинин финалында дал ушул балбанга каршы чыгып жеңип алган. Анда бул спортчулар 72 кг салмагында эле. Жадыраев Акжол үчүн жөнөкөй атаандаш болбойт. Акыркы эл аралык мелдештерде да активдүү күрөшүн көрсөтүп келатат. 2017 жылы дүйнө чемпионатынын финалында жеңилип, күмүшкө жеткен. Акжолдун дагы бир каршылашы Өзбекстан үчүн чыгып келген Арам Варданян. Былтыр ислам оюндарынын жарым финалында биздин балбанга сонун ыкманы жасап кеткен. Бирок Акжол камбэк менен жеңип алганын билсеңиздер керек. Бул спортчу 27 жашта 2019 жылы Казакстанда өткөн дүйнө чемпионатында 72 кг салмагында күмүш медаль тагынган. Андан тышкары 2 жолу Азия биринчилигинде коло медальга ээ болгон. Биринде 72-де болсо, экинчисинде 66 кг салмагында. Кийинки атаандашы кореялык 34 жаштагы Ким Хён Ву 2012 жылы Лондон Олимпиадасын 66 кг салмагында жеңген. 2016 Рио Олимпиадасында 75 кг коло медальга ээ болгон. Дүйнө чемпионатын 1 жолу, Азия чемпионатын 4 жолу уткан балбан. Акжол бул спортчу менен былтыр Улан-Батордо өткөн Азия чемпионатынын жарым финалында күрөшүп, аз жерден тушейге басылып кала жаздап кутулган. Андан соң 4-1 эсебинде жеңип алган эле. Андан сырткары япониялык Кодаи Сакурабы дагы бар. Былтыркы Азия чемпионатында ал 77-де коло медальга ээ болгон. Бирок Акжолго каршылык көрсөтө албайт деп божомолдосок болчудай.
Калган атаандаштары анчалык чоң кечиккендиктерге ээ эмес. Чоңдор арасында дагы көзгө басар ийгилиги деле жок. Демек, ак жолдо Азия чемпионатынын 3-чү алтынын алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Комментарий калтырып спортчубузду колдоп коюңуздар.